Өлкөдө окуп келдим, ушул Корея өлкөсүндө бир жолу тойго барып калдым. Барсак 1 саат болду той. 1 саат мындай иш чарасы болду. Анан бир 100дөй адам чогулду. Анан бүтүп калды. Бүтүп эле башка экинчи бөлмөгө бардык. Ал жактан тамактандык. Тамактанган бир жарым сааттан көбүрөөк кетти. Фуршет жасап коюшуптур. Анан той бүтүп калды. Анан мен даярданып ушунча бир 4-5 саат болот экен деп биздин адаттагыдай баргам да. Анан айтты, сурадым, эмне мынча бат. Бардыгын камсыздаптыр да, жанагы салтын кошуптур, заманбап жанагы азыркы тойдун баягы эмес эффекттерин кошуптур. Анан айтты, 80 жылдары 3 күндө өткөрүшкөн тойлорун. Алар дагы кийин биз кой өнүгөлү, экономикага зыян экен деген жолдор менен так эле биз өтүп аткан жолдон алар деле өтүшүптүр да. Анан ошондо бир ой келип, мен качан бир үйлөнгөндө сөзсүз түрдө бир ушундай тойду кылбайм деп өзүмө бир сөз бердим эле да. Анан болбойт экен да. Анан бирок ошого карабай ушул элибиздин жардамы менен могул Кырчын жайлоосунда биз кыргызча тоюбузду өткөрдүк. Бирок ошого карабай биздин ушул ата-энелерибиз көп тойго барышкан да. Ата-энелерибизди көп чакырышкан. Анан биз эми эл биздин тойго келди, биз бардык, биз эми чакырышыбыз керек деген бир принципти коюп, аны айттык, эми макул, эми сиздердин каалоо тилегиңиздер. Бирок башкалардан караганда бүт нерсени кемители деп болушунча кыскартып отуруп, бир башкалардан кетирген каражаттын бир 5тен 1 бөлүгүндө кылдык окшойт. Бирок ал деле бир кичинекей акча эмес экен да. Мен ушул ойлойм да, баягы сөзсүз түрдө тойду жаап салыш керек, ресторандарды жаап салыш керек деген бул деле радикалдык ойлор да туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде ал дагы экономиканын көрсөткүчү, иштешет, жумуш менен камсыз болуп атышат. Бирок биздин салтыбызды улай, андан сырткары ушу замандын талабы менен, убакытты үнөмдөө менен биз деле бир конкреттүү бир тойдун форматын жасап койсок деле. Иретке келтирели.